чечет. Ким аны чечүүгө салым кошсо, ал Кыргызстандын чыныгы мекенчили болоорун эч ким танбаса керек. Тамила Абаскановна Ниязалиева. Ген прокуратурага суроом. Сиздер мыйзам бузуу болуп атканын көрүп туруп, өз тарабыңыздардан эмне кыймыл иштерди, чараларды көрдүңүздөр? Биз дагы ошол жака иш тобун жибергенбиз. Кумторго чейин чыгып келишкен. Азыр карап бир иш козголгон, жанакы жер берилген боюнча башка жагын пока чечим чыгарылат. Садыр Нуркожоевич, сиз айттыңыз келишимдер ушундай мыйзам бузуу менен түзүлгөн деп. Сиз өзүңүз коррупцияны баштап турган ошо адам катары сиз ошол убакта бир күрөшкөнгө аракет кылдыңызбы? 2005 жылы депутат болуп келдим. Мынакей бүт 75 депутат элек, анда ар бир округтан, ар бир райондон шайланып келет эле. Кубанычбек Исабеков 7-9-дөн шайланып келген. Бүт материалдарды, менде болгон материалдарды бергем. Андан сырткары бардык депутаттарга Бакиевке президент, Феликс Шаршембаевич премьер-министр болчу, бирден кат менен сопроводилка менен жөнөткөм. Чара көрүңүздөр, опасность бар аякта деп. Тилекке каршы 2007 жылды бизди таркатып ийди. Кубанычбек Исабек Сатындиевич бүгүнкү күнгө чейин күрөшүп келатат. Андан кийин комиссар болуп келгенде дагы мен материалдарды топтодум. Бирок мени менен, мисалы комиссар катары биз улуттук агенттик элек, ошондуктан согласование болчу эмес. Эгер согласованияга мага келгенде мен каршы чыкмакмын. Ачык кирип айтмакмын, мен кол койбоймун. Биякта опасность бар деп. Ал жылдары эмне үчүн көтөргөн жокмун? Бары бир алым жетпейт эле. Көзүм жетти да анда. Кудайдын буйругу экен, мына келип калдым. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, Алмаз Шаршевич Атамбаев президент буга аралашкан жок, Кумтөргө деп ойлоймун. Өмүрбек Токтогулович Бабанов премьер-министр каршылык чыкпайт болуш керек деп, мына моменти келгенде алып чыгып атабыз. Тегил мен сиздерге эсиңиздерде болсо стенограмманы көтөрсөңүздөр да болот. Октябрь айларында эле, сентябрь-октябрь айларында эле айткам. Кумтөр маселесин көтөрбөй турсаңыздар, баарын тактап алып, булар менен жөн эле бир комиссия бардык дебестен ар бир үтүр точкасына чейин материалдарды тактап алып туруп анан көтөрүп чыгалы да бир чекитти коелу деп мен айтып анан комиссия түздүргөм. Жыйынтыгы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен суроом Казакбаевка. Бул келишим эл аралык келишим деп саналабы же жокпу? Рахмат, Тамила Абаскановна. Эл аралык келишим жөнүндө урматтуу депутаттар, эл аралык келишимдин түшүнүгүн Марат Таштан-Чыкаевов аябай жакшы талдап берди. Ал эки тараптуу мамлекеттердин ортосунда же эл аралык уюмдардын ортосунда болот. Бул жолу муну осы эл аралык келишим деп убагында кол коюшуп туруп, анан кийин Жогорку Кеңештен ратификацияны өткүзүп салышкан экен. Бирок эми муну эгер эксперттер тарабынан талдай келсек, бир жагы бул жеке менчик ишкана болгон үчүн бул эл аралык келишимге туура келбейт деп айтсак болот. Муну эл аралык келишим деп санабасак болот, себеби дегенде бир тарабы бул жеке менчик ишкана. Менде негиздеме бар, бул эл аралык келишимге жатат депчи. Ошонун негизинде айтып кетет элем. 34 статьяда жазылып турат. Эгерде биз азыркы постановленияны мындайча айтканда ушундай туура көрсөк, бул денонсация кылышыбыз керек, туурабы? Денонсацияны болсо өкмөт жасаш керек. Ошон үчүн мен сразу сунуш берип кетет элем. Азыркы учурда ушу мына депутаттарда суранып атат, өкмөттө суранып атат, ушу мамлекеттик бир комиссия, өкмөт жана депутаттар кирген түзүп, анан кийин денонсация боло турган болсо, өкмөт алып келсин Жогорку Кеңешке. Биз өзүбүз бир жактылуу гана жокко чыгарсак болот муну. Мынакей министр, тышкы иштер министри так айтты. Бул частный фирма деп. Андан сырткары сиз айтпадыңызбы? Көп договорлорду эле аяктан, оондон, регистрациядан өтпөй кетип калат деп. Бизде мыйзам бар. Ал өтпөй кетип калса, ал мыйзамсыз. Бирок ал спорный момент жаратпагандан кийин ал иштеп жүрө беришет. А эгерде так момундай спорный момент жаратып аткандан кийин ал иштеш керек, ал мыйзам. Өткөн жок болгондон кийин, значит, бул договорго жатпайт. Бизде мыйзам бар ошондой. Өтүш керек сөзсүз түрдө международный. Менде дагы сизде суроодо, могу токтом боюнча. Канчалык негизде бүгүн биздин токтом укуктуу болот да, туура болот. Сиз токтом негизинде айтып атасыз, ошо Кумтордун ордуна Кумтор Алтын деген акционердик коом түзүп туруп, керек болсо ошонун ичине совет директоровдун мүчөлөрүн сиз мындайча айтканда дайындап атасыз да, токтом менен. Канчалык негизде бул туура? Бул биз толук укуктуубуз буган.
жогорку кеңештин бул милдети, биз парламенттик башкаруу өлкөсүндө жашап атабыз. Ал сиз кайсы суроону берип атканыңызды түшүндүм. Биз совет, то есть правленияга бир дагы киши состорондан кошпой, ошо өзүлөрү менен, ошо ар бири менен сүйлөшүп туруп, аларды киргиздик. А совет директоров дегенде бүт ийне жибине чейин мына ушул жерде отурат 5 адис, бирөө эколог, бирөө юрист, бирөө КГБшник, бирөө бухгалтер, бирөө международный юрист болуп 5-өөнү киргизип атабыз. Жок, 5 фракциядан беребиз десеңер, анда бергиле. Биз киргизип атабыз 4 өкмөттөн болсун, 5-өө бизден жогорку кеңештен контролдоп турсун деп. Токтомго дагы киргизип атабыз бир пунктуна. 3 ай сайын бизге жогорку кеңешке отчет берип тургула деп атабыз. Жана сиздер видео тасмадан көргөн экологияга келтирип аткан бүт бардык жанакы мыйзам бузууларды кандай жолго оңдош керек экен, ошону салуу боюнча отчет берип тургула. Финансы жагынан, алтын жагынан, андан кийин, анан 1 жылдан кийин ар бир жыл сайын отчет бериле деп атабыз. Эмне үчүн? Эгерде 5 фракциядан сиздер баягы ойлоп атышыңыздар мүмкүн. Баягы өзүнүн кишилерин киргизип алып атат деп. Мен ушундай эле түшүнүп атам, например. Эгерде ар бир фракциядан беребиз десеңер, анда адистерди бериш керек ар бирин. Таеке жеен, тууган урук, бир тууган жеңе агаларды бербеш керек. Булар специалисттер барып оңдош керек ал жерде. Бул жерде биз бүгүн азыр ушундай отурабыз. Кудай сактасын. Эгерде эртең бир нерсе болуп кете турган болсо, биз бул жерде отуруштун да кажети кереги жок болуп калат. Катастрофа болуп кете турган болсо эртең. Ошо хвостохранилищеде. Мен ошон үчүн ошондой деп туура көрүп атам. Эгер колдоп берсеңиздер. Эгер булар барып бир нукка салып, баарын порядокко келтирип, бүткөндөн кийин, пожалуйста, сиздердин колуңуздарда алмаштырып койсоңуздар болот. Коалициялык көпчүлүк турат колуңуздарда. Алмаштырып койсоңуздар болот. Жок, булардын 5 тең болбойт. Биз со стороны десеңиздер, анда пожалуйста кандидатураныңарды бергиле. Мен буга каршылыгым жок эч кандай. Мен сиздерге сунуш киргизип атам. Иштин баягы көзүн көрүп атам да, мен ушундай чечилсе, мамлекетибиз үчүн пайда болот го деген ушундай бир силерге сунуш киргизип атам. Садыр Нуркожоевич, албетте сизге жана комиссияга чоң рахмат. Абдан чоң жумуш жасалган. Бирок баягы орустар айткандай, бардык жумуртканы бир корзинага салбаш керек, могу токтом мененчи. Бул абдан жакшылап дыкаттык менен изучать этип туруп, анан баарын ордуна коюшубуз керек. Азыр айтып атасыз, да, туура эмес деп атасыз. Албетте. Да, биз патриотбуз. Биз өзүбүздүн элибизге жакшы бир нерселерди алып келе турган бир токтом чыгара алып атасыз. Бирок сиз мына жерден баарын бир жерге салып таштаңыз. Ошол эле совет директоров дагы мүчөлөрүн предлагать этип атасыз. Ошол эле убакта 10 секундумуз бар. бир эле моментте иштеп аткан жана миллиардный бир состояниясы бар ишкананы башка ишкана кылып которуп коюп атасыз. Мунун бардык жагынан эми биз парламент болгондон кийин укуктуу жагын карашыбыз керек да. Рахмат. Асылбек Шарипович, уруксат Дамира Абазгановна, азыр бир мүнөт мен жооп берип коеюнчу. Дамира Абазгановна, биз бирөөнү ошол центерадагы адамдарды, башка мамлекеттин адамдарын карап эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн проблемабызды өзүбүз чечип албайлыбы биринчи? Мага десе банкрот болуп калабы? Биз өзүбүздү сактап албайлыбы элибизди биринчи? Ошол катастрофадан арылып албайлыбы биринчи? Аларды эмне кылабыз ал миллиарддаган акча деп? Биз кумтөрдү иштетип кетсек, ошол миллиард биздин бюджетке түшүп атпайбы? Толук налогун төлөп атпайбы булар? Налогтон биздин ОАО болуп эле бүт эч льготасы жок төлөп атпайбы? Булар азыр льгота алып атпайбы? Льготаны башка бирөөгө бергенче кумтөр алтын деп түзүп өзүбүздүкүнө берелик. 20% алтынды, добытый алтынды салып турсун улуттук банкка, тийбегин эч ким. Пусть тиги деп. Мисалы, алтын дүйнө жүзү боюнча ар бир мамлекетте бул эң баалуу металл болуп саналат. Алтынды коюп коюп залогко акча алса болот жанагындай. Мисалы, азыр биздин өкмөт айрым учурларда 2%ке чейин акча алган убактары бар. А эгерде алтының турса, гарантияң болсо, любой банк, например, 0,70, 0,75 менен кредит берет. Ошентип андан көрө өзүбүздүккө иштетпейлиби деп атам. Сөз Малик Сөз Малик Калилович Осмоновто. Рахмат, депутат Шайназаров, биз алмаштык элек. Мен биринчи суроом премьер-министрге. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович. Ушу премьер-министрлик мезгилде азыр мына биз уктук. Мен бир эле нерсеге токтолуп кетейин. Эч качан чет жактан келген адам Кыргызстанга жакшылыкты каалабайт. Сиздин эркиңиз, сиздин воляңыз жетеби ушул кумторду Кыргыз өкмөтүнүн карамагына алып өткөнү и канча мезгил керек? Эми урматтуу Тынчтык Ыбрайымович, сиз эми билбеймсиз каяктан неме, мен антип айта албайм. Тыш жактан келген адамдар, алардын адамдарды бир топ жакшы адамдар бар да.
жакшы ниет менен инвестиция кылайык. Туура өзү да пайда табайык, бирок жумуш орундарды да түзүп берейик деген бир топ жакшы адам бир күндө эле барып жананы базага алып, жокко чыгарып, токтотуп, неметип, эми болсо бул эртеңки күнү көчүп кетип аткан жок да бул фабрика. Акыркы алтынды ташып кетип аткан жок да бул эртеңки күнү. Бирок Токтогулович, мен последствияларды көрүп туруп ушул суроону бергенге аргасыз болдум. Себеби азыр экологияга, биздин элдин ден соолугуна өтө оор зыян келип атат. Ошондуктан сизди кыргыз мамлекетинин эли карап турат, кандай чара көрөт экен деп, ошондуктан бир ушу мыйзамга ылайыкташтырып, ушу келечекте Кумтор жери кыргыз өкмөтүнүн карамагына өтсө жакшы болот эле. Сөз Жусупалы Калматов Жисаевда. Карамагына өтсө жакшы болот эле. Сөз Жусупалы Калматов Жисаевда. Садыр Нуркожоевич, сизге суроо. Там еще вопрос был по хвостохранилищу, по пленкам. Ответите, да? Садыр Нуркожоевич. Сизге суроодо мына алтындан башка бир канча түрдүү металлдар алынат. Ошолордун учету кайсы жерде бүгүн? Мен 15 жылдык эмен сурап атам. Мен жана жогоруда айтып өткөм, сиз укпай калдыңыз болуш керек. Жок, учету бүгүн өкмөттөбү же бир общий учету айтып коюңуз. Геологияда. Геологияда. Жок, канча экен айтып коюңузчу. Эмне бар ошо? Жана платин мунча, күмүш мунча деп айтып коюңуз. Алтын, күмүш. Мен азыр мага суммарын айтып коюңузчу. азыр коем. Мен айтып койсом, мен Кыргыз алтын өкүлчүлүгү болом, Кыргыз Жапаров. Ушул 97 май айынан мен баштап. Садыр Нуркожоевичке Мен сизге так айтып коеюн. Алтын 953 тонна, вольфрам 55 тонна, күкүрт 6858 тонна, андан сырткары теллур бар болчу. Алардын деги саны менде жок болуп атат, бирок силерде таркатып берген отчетто бардыгы так жазылган. Кайсы металл канча запаста бар экен? 5 секундуңуз калды анда. Урматтуу Өмүрөк Токтогулович, эми бардыгы эле ушу сарамжалдуу болсо деген ойда бүт Кыргызстан эли көрүп турат. Буга чейин сарамжалдуу болбогондон бүгүн ушул Садыр Нуркожоевичке рахмат, баарын алып чыгып атканыңарга. Эми мындан ары оңололчу деген эле